Саламатсыңарбы балдар? Маанайларыбыз жакшыбы? Анда эмесе бири-бирибизге ийгилик кылуу аркылуу сабагыбызды баштап алалы. Өткөргөн теманы кайталоо үчүн мээге чабуул жүргүзөбүз. Ал үчүн балдар биз мээге чабуул жүргүзүү аркылуу эске тутуубузду, ой жүгүртүүбүздү, көрөгөчтүгүбүздү жана балдар баамчылдыгыбызды текшерип алабыз. Мында балдар бүрө ашык деген оюнду ойнойбуз. 6, 3, 12, 9. Бул жерде балдар кайсыл сан ашык? Ооба балдар, бул жерде 12 сан ашык экен. Анткени ал 2 орундуу сан. Бул жерде 8, 7, 5, 9. Кайсыл сан ашык? Ооба балдар, 8 сан ашык экен. Анткени ал жууп сан. Калгандары болсо бизде так сан. Эми балдар 11, 12, 13, 17. Бул жерден кайсыл сан ашык? Албетте балдар 17 сан ашык. Анткени бул жерде сан катарын толуктоо үчүн 14 саны керек бизге. 11, 12, 13, 14. Азаматсыңар балдар. Эми балдар дептерибизди ачып, бүгүнкү числону жазып, үй иши деп 69-мисалды карайбыз. 69-мисалда биз сандан үчтүк эмитүүнү ыкмасын колдонуп, сандарды бөлүк кылып эмитсек болот экен. Же болбосо ар бир сандан үчтүк эмитип, үчтүк эмитүүнүн жадыбалын түзүп алабыз. Аны дептерибизге толуктап жазабыз. 70-чини аткарабыз. Ошондой эле 71-мисалды да аткарабыз. Анда 3 сантиметр кесинди сызып, аны 2 сантиметрге узартабыз. 72-мисалды да аткарабыз. Анда жууп жана таксандарды толуктайбыз. 73-мисалды аткарабыз. Сынык сызык сызып, мундарын узундугун ченейбиз. Эми балдар кайтарым байланышты WhatsApp аркылуу жүргүзөбүз. Мисалдарды чыгарып, мага жөнөтө баштагыла.